Hava yer kımbat haberi albümünde katılır. Ene Türk demeyi andıktan Atatürk kalan atalım. Ат туягын талдырган, ала тоону шамгылган ордулуу кыргыз журтчулугу арбаңыздар. Байыркы доордо дүйнөлүк маданияттын кербен жолунан тээ алыста ат туягын талдырган арыстан жүрөк ата бабаларыбыздын кандай гана укмуш жер аймактарынын доорунда улуу кыргыз каганатын түптөп тарыхта өчпөс из калтырышкан. Бабаларыбыздын басып өткөн улуу хандыктары, сөз берметтери кагаз бетинде ташка тамга баскандай мурас болуп келген. Анда эмесе кыргыз каганатын көз ирмемге салып көрөлүк. Саламатсыздарбы урматтуу музей сүйүүчүлөр. Баяндамабыздын 5-бөлүгү улуу кыргыз каганатынын тарыхына арналат. Кыргыздар Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин катарына кирет. Азыркы кезде Борбордук Азияда жашап жаткан элдердин ичинен тарыхтан аты мынчалык эрте кезген бир дагы эл болбосо керек деп жазган академик Барты. Негизинен бул карттан Санкт-Петербургдагы Эрмитаж музейинен табылган. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн космостон тартылып алынган Евразия материгинин картасына ылайыкташтырылып түшүрүлгөн. Бул картанын автору кыргыз элине белгилүү дизайнер сүрөтчү Таалач Исамадыр 2013-жылы Манас Эпосу музейинин 1-кабатына жайгаштырган. Энеседен тараган кыргыздар Кемчикенттен өрөөнү мекендегенбиз. Бул Кемчикент өрөөнү азыркы Россия Федерациясындагы бүгүнкү күндө Новокузейский шаар болуп эсептелет. Лео империя Дация өлкөлөрү азыркы Кытай жерлери болсо, Кимактар кыпчактары Казакстан Республикасында Караганда шаары, өгүздөр Өзбекстан мамлекети. Ал эми Суяк бул бүгүнкү күндөгү чүйдөгү ак бешим айы. Ал эми ушул учурда кыргыздардын ээлеген аймактарын карай турган болсок, чыгыштан батышка карай, чыгыш Монголиядан баштап Байкал аймагынын бир бөлүгүн тарта Ыртыш, Алтай, Теңир тоо, Жети суу аймактарын ээлесе түндүктөн түштүккө карай Сибир тайгасынан тартып улуу Кытай дыбалына чейинки аймактарды каратышкан. Ошол учурда кыргыздар түрк, карлук, уйгур хандыктарына көз каранды болбош үчүн тынымсыз согуштар жүргүзүшкөн. Улуу кыргыз каганатынын доорунда аты ааламга жеткен улуу жибек жолу өткөн. Ал эки тарамга бөлүнүп, түндүккө кеткен жол Фергана жолу деп аталса, түндүктөн түштүккө кеткен жол түркче Шаш жолу деп аталган. Улуу кыргыз каганаты кыргыз маданиятынын болуп көрбөгөндөй жогорулашын доору болгон. Анда акча бирдикке киргизилип, шаарлар курулуп, соодалар өнүккөн. Ошондой эле курал жарак жасоо иши күчтүү өнүгүп, кыргыздар бир канча согуштук ийгиликтерге жетишкен. Натыйжада кыргыздардын согуштук ийгиликтери адам ресурсунун азайышына жана алсызданышына алып келген. Картада көрсөтүлгөн улуу Кытай дыбалы биздин заманга чейин 3-кылымдын аягы, 4-кылымдын башында Кытай императору Син Ши Хуандин тарабынан курулган. Бул дыбалдын курулушунун эки себеби болгон. Биринчи себеби кытайлар кыргыздардан коргонуш үчүн курдурган болсо, экинчи себеби өздөрүнүн элдик ризалыктарын төлөй албай башка жакка качып кетпеш үчүн курдурган. Улуу кыргыз каганаты кыргыздын тарыхында өтө орчундуу жана даңазалуу мезгил. Бекеринен бул доорду Россия империясынын окумуштуулары кыргыздын жылдыз жанган мезгили деп аташпаса керек. Себеп дегенде ушул учурда кыргыз деген аталыш полетонунга айланып, кыргыз деген аталып жүрүү чоң сыймык болуп эсептелген. Татаал тарыхты басып өткөн ата бабаларыбыз 13-кылымда монголдор тарабынан кыйроого учурашкан. Ал эми 15-16 кылымдарда ата бабаларыбыз Ала тоо жергесине келип биротоло орун алып калышкан. Урматтуу музей сүйүүчүлөр, ушуну менен сиздерге арналган Манас Эпосу музейинин 1-кабаты боюнча баяндамабыз соңуна чыкты. Ал эми 2-кабаттан Манас Эпосу боюнча тааныша аласыздар.